Alhamdulillah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Барлық мақтаулар Аллаға болсын. Анын пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям жана салаваттар болсын. Анын арқасынан ертіген сахабаларына, таба-табайындерге, алим уламаларға, салап салихиндерге, шундай ушул уақытша ертіп келген барлық момын мұсылмандар Аллах Тағаланың рахими төгіліп тұрғаннан болсын. Бүгінгі темамыз бақтылы үй бүлө деген темамен жүріп атабыз Кыргызстан боюнча. Бул биринчи эле сабак эмес, бүт Кыргызстанды кыдырып келип атабыз. Көлдө улам ушуну келип атабыз. Сиздердин айылыңыздар негизи планда мындай биз немебизде жок эле, бирок бул жерде уюштуруучу байкелер, эжелер ушу биз жакка көбүрөөк келип бериңиз, биз жакка дей берген сөйүнөн анан эми эле таякелерди субхана кыйбайбыз, өз жагыбызга келе берели деп бияка келип калдык. Антса биякта талас турат эле, Жалал Абад турат эле, көп жерлер турат азыр. Бирок эми Алланын каалоосу экен субхана ушака келип атабыз. Мисалы, көпчүлүктөрү менен сурай беришет да, кантип мен бактылуу болом деген, кантип мен бактылуу болом деп сурашат. Кээ бирөө айтат, мен ушу күйөөм менен бактысыз болуп атам, аялым менен бактысыз болуп атам. Кээ бирөө болсо субхана ушу үй бүлөм, балдарым бар, балдарыма тарбияны кантип беришим керек, кандай кылам, кайсы жолун таап бериңиз деп канча деген адамдар сурай берет да. Эми субханалла, ошол жерде келип анан ушундай кылыш керек, ушундай анан бир нече убакыттан кийин келип калып атышат, келип калышып, анан бул жерге келгенден кийин мындай суроого туура түшүнүп, анан кийин жоопко туура түшүнгөндөн кийин машалла ошондой амал кылышып, анан бир нече убакыттан кийин келип, мен сиз айткандай кылдым машалла, бирок ошол нерсе оңолду, бул жерим дагы айтыңыз деп келип атканы көп. Же болсо WhatsAppка, личкага, же болсо Telegramга ушуларга жазышып көп-көптөн суроолор сурайт да. Анан эми мындай телефондон бөлөк экен, анан силердин алдыңарып сүйлөгөн бөлөк экен да. Мен азыр карасам да, устадан белги дат калсын, молдодон китеп кат калсын, атым өчпөй артымда жаш табылды ат калсын, тосор тамга белгимди көргөн кыргыз шаттансын, торулдан элди кылган деп, тоо кыргыз мактансын деп. Анан мына жерде мен азыр кирип келгенде ушу мындай аябай мындай бир эме болуп атам да, субханалла. Анан карасам да тамга айылдын шайыр апалар тобу деп жалып турган. Шайыр апаларды мейли шайыр эле боло берсин алтындарым. Кийимин карап атам десеңиз, карачы, кандай нукура кыргызча, кандай мына булар мисалы буларды көрүп алып, силер эч качан, булар туура эмес кийинип алыптыр, эмне момунтип атат деп айтпайсыңар, туурабы? Карасаңар, бирок эми субханалла момундай жолук сан менен көчөгө чыгып калса, эмне кылып атабыз? Эмне кылам? Бирок тетигиндей эле кийинип турат да, болгону орнаменти жок да. Карабайсыз кандай нерсе, орнаменти эле жок эле тигинеке. Көрдүңүзбү кандай нерсе субханалла. Эми караңыздар, мына Чыңгыз Айтматов, биздин залкар жазуучубуз субханалла, дүйнө жүзүнө белгилүү канча деген адамдарыбыз, мына ушул инсандын сөздөр ушулга чейин мисалы мен үчүн күнүгө оор болгон нерсе күнүгө адам болуу деп ушул нерсени айтып атат экен. Адамга жараша тагдыр, тагдырга жараша адам болот деген сөздү эле мен башында ошо бир ай ойлондум да. Бул кандай сөз, эмне деген сөз? Мында оюнчу, философ канча деген нерсе. Мына ушунун баары биздин кыргызда мына эл ичи өнөр кенчи деп атат. Карасаңыздар, эл ичи деген мына элсиздерсиздер. Ар бириңер субханалла бир мындай бир таланттын ээсисиңер. Ар бириңерде бир мындай айткан, мен айтып берем да, Кудай Таала ар бир нерсени жөн эле, ар бир инсанды жөн эле жаратпайт. Ар бир бул дүйнөдө өзүнүн бир орду бар. Бул тирек. Эмне үчүн жана биз өтүп кеткен адамда мисалы алса, жеңелерибиз, апаларыбыз тоом элем, тирегим элең деп ыйлаганда мисалы мынтип кара, демек субханалла бул дүйнөдө бир тирек болуптур, бирөөнө керек болуптур деген сөздөрдү мындай кылабыз. Биз өзү мына 27 жылдан бери имамчылык кылам. 27, 96-жылы имам болгом. 18 жашта болчумун ошондочу субханалла. Эми ушул жаштан бери имамчылык кылат, ошо эл арасында жүрөр, азыр элдин көйгөйүн ушунда түшүнүп турам да. Анткени биз бир эле айылда эмес да, ушундай айыл чоң 10 миңден калктардын арасында жүрдүк. Эми айтайын деген нерсемчи, мына ушул нерсенин баардыгы. Божо айтайын деп аткан, мына устадан белги дат калсын, молдодон китеп кат калсын. Мына мен молдодон китеп кат калсын деп келдим силерге, субханалла. Мына биздин айткан сөзү силерге кат болуп, сырга болуп калсын деп атам субханалла. Анткени себепчи билесиздерби, мен дайыма айтам да, жакшы сөз жан эргитет. Жакшы сөз сүйлөгөндү унутуп баратабыз азыр. Жакшы сөз сүйлөгөндү, мына бирөөнө жакшылык каалаганда эле кээ унутуп баратабыз. Көп адамдар ушул нерсе жөнүндө жакшы сөз сүйлөп баштасаң эле баягы жомогун баштады дейт да. Реальный сөз сүйлө дейт да. Реальный сөзү субханалла 2 сомго 5 сом кошсоң 10 сом болот деген сөздү уккусу келет экен адамдарчы. Бул мындай рыночный экономика, же болсо мындай бир полезный нерсени айтпайбы, бизди ийгиликке жете турган нерсени айтпайбы дейт да. Бирок бир нерсе айтайынбы? Эгерде сиз менен биз иманыбыз курулбаса, же болсо Кудайга болгон, экебизге болгон мейли, теңирибизге болгон биздин ишенимибиз артмайын,
же болбосо ошол нерсе ишен толук болмойюн, бул дүйнөдө адам эч качан ийгиликке жетпейт. Көп адамдарды билем, субханалла, ийгиликке жеткен. Ийгилик дегенди биз кандай түшүнөбүз? Мына мисалы бир компания ачып алган, бир мындай айтканда бир мал сал куруп алган, мындай айтканда чоң особняк куруп алган, чоң машина менен жүргөн, акча тыйындары кенен деп ушуну ойлоп калды азыр ийгиликке жетти дегендичи. Бирок субханалла, алардын кылган иштерин көрсөңчү, ийгиликке жеткен адам эмес, балки жаш бала да кылбайт анычы. Анын сүйлөп аткан сөз жаш бала да сүйлөбөйт. Кыргызда ошончо сөз калган да, оозу кыйшык болсо дагы эмнекен? Байдын уулу сүйлөсүн деп. Көрсө ушундай экен да, оозу кыйшык экен да, деген акылы кем экен, бирок акчасы бар экен да. Ошон үчүн анын сөзү дайым така өтө берет экен. Эми биз болсо тескерисине кылышыбыз керек да. Ою түз, жүрөгү таза адамдар сүйлөсүн деген ушундай бир алдыга жыла турган сөздү айтышыбыз керек. Ою, ниети түз, эмнекен? Ниети түз, андан кийинки субханалла жүрөгү таза. Алладан сураганда дайым эмне сурашыбыз керек? Алладан сураганда сурай турган нерсебиз, Алла, тилимди так кыла көр, дилимди тазала көр. Мына тилимди так, дилимди таза, акылымды тунук кыла көр деш керек экен. Мына ушул нерсеге көңүл буруш керек. Анткени мына 3 нерсе: тилим так болсун, дилим таза болсун, акылым тунук болсун. Бул 3 сөз дайым адамды алдыга жылдырат. Мына ушул качан гана биздин тилибиз таза болот, так болот. Качан жүрөгүбүздө иманыбыз болсо, качан биздин пикирибиз таза болот, качан биздин жүрөгүбүз таза болгондо, качан биздин субхана жашообуз таза болот, качан биздин иманыбыз болгондо. Баарды келди ушул нерсеге такалат экен, иманга такалат экен. Мисалы карагыла. Ата-энени сыйлоо жөнүндө айтайын. Бул жөнүндө айта берип ушу тажабайм. Анткени бул нерсе зарыл бизге азыркы заманда. Биз ата-энени сыйлоону кантип сыйлайбыз? Бирөө келип мисалы кийимен кийинтип, мында сепичке салып, анан бояна бейишим апам деп жазып койгон беймени берип коюп, мындай эмне койсо, билерикти салып коюп эле, анан кийин субханалла үйүнө алып келип отургузуп койсо эле, бул ойлошот экен, мен апамды сыйлап атам деп. Жок, субханалла. Апаны сыйлоо, ата-энени сыйлоо, мындай бир мойнуна бир алтын шакекти, же колуна билерик салып коюп болбойт. Апаны, атаны сыйлоо деген некен? Анын аркасынан дуа кылып болот. Ошон үчүн пайгамбар айтканда, силердин аркаңардан дейт, эгерде дейт, силер эң бактылуу адам ким дегенде, эң бактылуу, эң жакшылыкка жеткен, мындай каарлыктын эң жакшылыкка жеткен адам ким десе, эгерде силер менен биздин балдарыбыз аркабыздан биз үчүн бата тилеп, о Кудай, мен ата-энемдин күнөөсүн кечире көр. О Кудай, мен ата-энеме жакшылыгыңды бере көр. Өтүп кеткен болсо аркабыздан Куран тилават кылып, Куран кылып окутуп, биздин аркабыздан дуа кылып тура турган бала, мечитте жума намаздан кийин, айт намаздан кийин, шам намаздан кийин, Кудай, о Кудай, мен ата-энемдин күнөөсүн кечире көр деп турган баласы болсо, мына ошол эки чыныгы субханалла каарлыктын сересине жетиптир. Каарлыктын жакшысына жетиптир. Анткени себеп ошол мисалы угуп атабыз. Ой апа, ой ата, курсагың ток кармап атам, кийим бүтүн кылып атам, барча жериңе апарып атам го, эмне кылайын деп кыйкырып атканы, мына ошол эмне кылайын деп кыйкырганы ошол баланын да имандын жоктугунун белгиси. Иман жок деп айта албайм, иман алсыздыгынын белгиси, жоксо имандан түшүнүү жок экенин белгиси болот. Биз айтып атабыз субханалла, сен ошол ата-энеңди баккын, каккын, туура кыл жашаткын, бирок субханалла өзүң доомат кылбагын. Доомат кылуучу бала бул туура жакшы тарбияланган бала эмес. Ата-энесине доомат кылып аткан бала, бул туура эмес тарбияланган бала. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге кандай үйрөтүп атат? Бир сахаби, бир пайгамбардын ошол замандагы пайгамбардын бир жаш бала мына ушул жерде отурган жаштардай, алки кебирмеде айтат, 16 бир жерде 18 айтат. Мурунку замандагы адамдар ушундай болгон экен, алар мындай кичинекей болгон эмес экен да, чоң болушкан экен. Олбурлуу болушкан экен. Азыркыда бизде чипси менен бар кукси жей берип мындай болуп калды, балдардын баары теңчи. Келедиң кечке телефондо отуруп, көздөрү эле чоң да, мээси чоң, баардык нерсе билет, бирок колуна кетмен карап атсаңыз бир нерсе чаба албайт да. Ушунча алсыз балдар болуп калды го. Эми алар кылычтарын көтөрүп алып, ушундай пайгамбардын жанына келип, "Я Расулалла, мен даярмын мынакей. Сен буйрган жакка барам" дегенде, пайгамбар айтып атқан, "Сен чута мындай келип алганың мындай эмет туруп, бирок сен өзүң ата-энеңден качып келген жоксуңбу?" десе, "Ооба, мен качып келдимдир." Алар эмне деді десе, сен барбайсың, сен аркасынан барбайсың, үйдө отургун деп. Анан кетип аткан эмне болду десе, алар ыйлаган боюнча калды. Пайгамбар мейли дейт, эми кайра үйүңө кайт дагы, кандай ыйлатсаң, мына ошондо кайра күлдүргүн деп кетип ийген экен. Көрдүк кандай нерсе? Биз субханалла тарбия деген ушундай болот.
ата-энени субхана ыйлаткан бала күлдүргөндө билиш керек экен. Пайгамбар имандын чегин айтып атат да, мынакей, мына Алланын жолунан дагы эң ардактуу болгон нерсени айтып атат экен да. Пайгамбар аны чыгартып, "О, бар, сен шейит боло турган болсоң бейишке киресиң" деген болмок. Бирок пайгамбар айтат экен да, кимдин ата-энеси карган болуп туруп, жана улуу болуп туруп, мен карган деген бардык эле ата-энелер кээ бирөө ойлоп калбасын, тайкы түшүнүк болуп калгандачы, биз карганда эле сыйлаш керек экен. Жок, субханалла. Акылы жеткенден баштап качан тарбиянын маанилигин, ата-энеге сыйлаш керек экен маанилигин түшүнөр замат эмне кылыш керек экен, ошондон баштап сөз болот. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам минбарга чыгып барат, "Омин" деп койду. Сурат экен, Алланын элчиси, эмне омин деген сөзчү кыргызча мына. Кыргыз омин деген, омин, Аллаху акбар да. Омин деген сөз кабыл болсун деген сөз. Кудайым кабыл кылсын деген сөз. Ошондо омин деди. Сурат экен, эмнеге минттиңиз десе, качан дейт, Жабриил периште келип, мен ушундай бир бай минбарга чыгып, мен мечитке барган болсоң билесиздер, ошол жерде имам, мен мындай тепкичтерге чыгып барып, ошол жерден кутба айтат. Кутба дегенибиз өкүм айтат ошол жерде. Ошол өкүм айтылганда ошону аткарыш важип болот. Милдетти ар бир мусулманга. Мисалы имам кандай кылышы мүмкүн? Мына Курбан айт жакындаганда чыгып туруп өзүнүн кутбасын окуп, Алла мактоо айтып, же болбосо субханалла 3 жолу айтып жок дегенде, анан чыгып турган, "О туугандар, мына Зулхижжа айы кирип келди. Кереметтүү Курбан айт келатат. Ар бириңер өзүңөрдүн малыңарды даярдагыла" десе, эмнекен сойгонго даяр мына важип болот. Деп тургандан кийин молдоге маселесин айтып берет. Кантип кылыш керек, кандай кылыш керек. Ошо маселесин билгенден кийин үйүнө барып туруп айтат экен да, эркек айтат экен да, курбанчылык даярдаш керек экен. Зулхижжа айы кирген экен, даярдай баштайлы. Мына бүгүндөн баштап орозо тутабыз. Анткени Зулхижжа айында бир күн орозо туткан, канча жылдар бою орозо туткандын ордун ээлейт экен деген маселесин айтып берип турган ким экен? Иш баштайт экен. Карасаң кандай нерсе. Эми айтайын, ошондо чыкканда омин дегенде кимдин үйүндө карган ата-энеси болуп туруп, ошону сыйлай албай, ошону карабай, ошону тозокко чыгып кала турган бейишке кирбей албай калса дейт, ал өзүнөн көрсүн, мен оминден дейт. Жок, дагы бир мете жок болсун дейт. Ага дагы өлүм болсун деген дагы сөз бар, кечирип койгула. Катуу аябай сөз. Көрдүңүз канча. Демек субханалла, сиз менен биз мына ушул жерде жаш ата-энелер, апалар отурасыңар, мынакей өзүңүздөрдүн балдарыңыздарга субханалла улуу кишини тарбиялаганды үйрөтөлү. Бирок тарбияны кантип үйрөтүш керек? Кантип мынакей бактылуу үй бүлө башталды. Демек бактылуу үй бүлөнү биз колубуз менен өзүбүз түзүшүбүз керек экен. Бирок ага бизге үлгү керек экен. Ал эми эң жакшы үлгү усватул хасана деп айтат да. Усватул хасана үлгүнүн эң жакшысы бул пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сиз менен биз өзүбүздүн балдарыбызга үлгү кылышыбыз керек экен. Кантип? Пайгамбар көрсөткөндөй, ата-энелерге биз уруша албайт. Балдарыбызды уруп, сабап, тепкилеп, же болбосо башты кой, акмак, сен мен ушундай сыйлаган үйрөн. Бул эмес, ал күч менен эмес, балким мындай айтканда үлгү менен экен. Алда айтат, хикмат ва басират дейт. Хикмат деген даанышмандуулук менен экен. Биз балдарыбызды ушундай көндүрүп алганбызда, дайым айтам да, ушул жерде келгенде эң тарбиядагы катачылык. Тарбиядагы катачылык. Пайгамбарыбыздын үлгүсүн айтып берейин. Пайгамбарыбыз эгерде үй бүлөсүнө бир нерсе буйрган болсо, баласына мисалы, же болбосо кызматта жана Анас бин Малик радиаллаху анху айтканына караганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үй бүлөсүнө мында балдарга буйрган болсо, балдар кээ бир нерсе аткара албай калса, ошол аялдары, пайгамбардын аялдары кээ бир уруш баштаса, жөн койгулачы, бала жөн тийбей эле койгулачы, ал ушундай болмок деп койчу экен да. Жөн тийбей эле койгула. Биз болсо эмне кылабыз? Сыгандарды кылабыз да. Кээ бир айтат, мен сыганский тарбиям дейт. Кандай тарбия десе, дүкөнгө жиберен алдын сабап коем дейт да. Эмнеге антесиң? Эмнеге сабап коесуң? Анткени барганча бир нерсени талкылап келет да, сен талкылап койгондон сабап эмне кереги бар дейт. Аз сабап коем дейт да. Биз андай эмес, биз сыгандарда эмес, пайгамбардай кылышыбыз керек экен. Пайгамбар орустардай эмес. Кээ бирлер айтат, мен орустардай тарбиялайм дейт да. 18ден кийин мен баламды мага эмеси жок. Мен тиеш жок, бөлөмдү бүттү, все. Мен өзүмчө жашайм. Аз билесиңер, ушундай бир тенденция болуп келген да. Ушундай болуп кетти, бу коронавирустан кийин баардык эле айтатчы, мен для себя живу. Мен өзүм үчүн жашайм. Мен мондай жалаң эле өзү үчүн, только өзүм үчүн жашайм деген нерсеге кирип кетишкен. Абдан көбөйдү азыр ушуга нерсечи. Эмнесе айтат, мен для себя. Мен өзүм үчүн жашашым керек, жыргап өтүшүм керек деген ушундай бир жаман, туура эмес түшүнүккө, эгоизмдин жашоосуна кирип алышты. Эмне үчүн дегенде, бирөө үчүн кам көрүп, күйүп де кереги жок дейт да. Булар зачем дейт да. Жок. Субханалла, мен айтайын деген максатым ушул эки. Эмнекен биздин баланын төрөлүшүнүн максаты эмне? Балабыздын жашоодо бизге төрөлүш максаты эмне? Анда эгерде жыргап өткөн болсо, анда үйлөнбөй кой, анда субханалла күйөөгө тийбей кой дагы, тентип кете бер, жашап жүрө бер. Субханалла. Жана анда бир билесиздер, жалгыз калган койдой болуп, арга жакка адашып
Андай болбойт экен да, биз коом менен экенбиз. Эгерде Алла Таала Адам алейхиссалам бейишке жалгыз эле киргизип коймок. Бирок бейиштин ичине Алла Таала Хава энебиздин эмне кылды? Субханалла, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабыргасынан Адам атаны Хава энебизди жаратып койду. Ооба энебизди жаратты дагы, экөөнүн бир кылып туруп никесин кыйып койду. Ошондон бул дүйнөгө түшкөндөн кийин анан бала төрөлдү, машаллах. Бул дүйнө ушундай болду, мындай айтканда уланды. Биз коомдук экенбиз. Эми карагыла, балабызга өз үлгү болушубуз керек экен. Балабызга өзүбүз үлгү болушубуз керек экен. Эч качан субханалла баланын башка бирөө аркылуу кылбагыңыздар. Же болбосо баланы башка бирөө аркылуу мындай тарбиялабагыла. Өзүңөрдүн үлгүңөрдү тарбиялагыла. Европалыктардыкы эмес, орустардыкы эмес, башка бирөөгүнө, уюштардыкы жыргала эмес. Жок. Пайгамбарыбыз көрсөткөндөй кылалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир да жолу бир баласын, бир кызын дагы сөккөн эмес экен. Бирөөнү да сөккөн эмес экен. Эмне үчүн дегенде, мээрим көргөн, мындай жакшылык көргөн бала дайым такай жакшылык берет экен. Кечинде интернет карап турсам, эмеде эмесин унутуп атам, бирок ушу Азия мамлекеттеринде, жок, Японияда экен, кечирип койгула. Японияда өзүнчө бир кунажындарды багышат экен. Кунажындарды эмнеге өзүнчө отдельно кылат экен, анан кийин музыка коюп туруп, андан кийин жанагындай бир массаж кылып, аны чаппайт экен такыр. Дайым такай үстүн жууп ушинтип экен, анан ошондо бир эт болот экен да, эт. Эт бар кадимгиле. Ушундай эт болот экен, сону арасында эттер көпчүлүк эң мраморный эт болот экен да. Эң кымбат экен, килограммы эле ошонуку эле $600 чейин барат экен. Өзүлөрүнүн боюнча дейт да, бир канча доллар ким билет, бирок $600 чейин барат экен. Аны ойлонуп койдум, субханалла. Эгерде уй болсо дагы, ушунчалык деңгээлде жакшы мамиле кылгандан эти да оңолуп кетип аткан болсочу, анда эгерде адамга ушундай мамиле кылсачы, анан кандай болуп кетет адамчы? Эгер балабызга ушундай мамиле кылсакчы, эми карайлы. Субханалла, балага мээрим төктүк. Эмне алып мээрим көрдүк. Пайгамбардын үйрөткөн нерсеси. Эми эгерде кээ бирде мындай экен, субханалла, пайгамбар деп айткан, балаңарды дейт да, үстүнөн камчыңарды албагыла дейт, балдардын үстүнөнчү. Мындай сабаш үчүн эмес, мындай илип койгула дейт. Эмне экен, ошону көрүп турсун дейт. Атамдын мээрими дагы бар, анан каары дагы бар. Эне болсо, кыргызда сөз бар да, атаныкы эмне экен? Атаныкы ок, эненики бок дейт. Кечирип коюңуздар. Эмне экен, эненин сабаганы балага эчтеке болбойт экен. Миллион жыл, бирок башка чаппасын. Эне тарбия этине ушундай кыла турган болсо, эч нерсе эмес экен. Эмне азыркы мезгилде болсо байкайсыңар, ушуну айтып атат да, мектепте да айтып атат, законду чыгарып койду, баланы эмне тарбиялаган, чапкан болбойт деген сөз, тарбиялаган болбойт деген сөзчү. Баланы урушкан болбойт деген сөз, тарбиялаган болбойт деген. Мындай айтканда жана маңкурттай чоңой берсин деген сөз. Жок, биз мусулмандар маңкурттай чоңойтпойбуз. Биз субханалла кадимгидей баланы кыз болсо эртең турмушка даярдайбыз, эркек боло турган болсо ошо турмушту көтөрүп кетергенге тарбиялайбыз. Аркабыздан дуа кыла турган тарбиялайбыз. Эми сиздин кайненеңиз бар. Сиздин кайнатаңыз бар. Сиздин атаңыз бар, апаңыз бар, балдарыңыз бар. Эми ошол келин, мисалы, ошол байке балдары бар. Ошол үйүндө жүргөн аксакал менен апаны эмне кылсын? Күнүгө бутун укаласын. Бутун укаласын, мындай кичине болсо да массаж кылып берсин. Аябай жаман апа болсо да ушундай кыла бергиле. Анткени себеп субханалла, ошондо пайда бар. Балдар карап турду, негизи тарбият алганда дейт. Тарбият алганда көз менен, кулак менен, акыл менен тарбияланат экен адам баласычы. Мисалы, кичинекей бала төрөлгөнү билесиздер, эмнекен, аны алып өзүң баягында боорго такып алсаң, ачкан өлүп калышы мүмкүн, туурабы? Бирок качан кичине телчигип алгандан кийин, бала эме болгондон кийин эмне кылат экен? Бир ар нерсени терип жеп баштайт экен. Андан кийин эле бир мезгилде карасаң, мынтип эле көзү менен карап отурган болот. Сен эмне кылсаң ошол. Андан кулагы, мындай айтканда, көзү эме кылып, кулагы уккан нерсени түшүнүп калган мезгилде акыл керет дагы, бирок эси жок болот дагы элечи. Ошондо анан качан бала чоңоюп калганда акылы менен ойлоп баштайт. Муну кылыш керек, муну кылбаш керек. Демек эмне экен? Ошол качан эмизип атканыңарда бир да грамм арам нерсе кирбесин ичиңерге. Бир да грамм, мындай миллиграммдагы арам нерсе кирбесин. Аябай тандагыла. Анткени эмнени кылса, эмнени жеген болсо, ошону кирет. Качан эми субханалла, эмне экен, жер менен телчигип калган мезгилде балаңар субханалла бир жаман нерсени оозуна салып албасын, арам нерсени салып албасын. Бирөөдөн тартылып келген, жулуп келген нерсени салып албасын. Андан кийин качан көзү менен өткөндө сиздин күйөөңүз экөөң урушуп атканыңарды такыр көрбөсүн. Башка бирөөнү сөгүп атканыңарды такыр көрбөсүн.
сіздің уурдап келе жатқанын такыр көрбөсүн, алдап атканын такыр көрбөсүн. Аны качан акыл менен түшүнүп калган мезгилде мынекей балаңыз субханалла сиздин арам иш кылып атканыңызды мындай ушундай кылса боло берет турбайбы деген нерсе көрбөсүн. Алымдардын кээ бир айтат, балдарыңарга дейт калпычылыкты үйрөтпөгүлө деген сөз бар да. Калпычылык мындай жалган сөздү үйрөтпөгүлө дейт. Жалганчылык деген сөз абдан жаман нерсе бул. Жалган деген бар го, калп. Кыргызда сөз бар да, калптын казаны кайнабайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, калпычы дейт, калпычы бейиштикке кирбейт. Ла едхулул жанна. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чагымчы, калпычы бейишке кирбейт дейт. Демек бул сөз айтайын деген нерсеси ушул экен да. Эми кантип балдарды калпычылыкка үйрөтсө болот? Кантип үйрөтсө болот десе, оңой эле экен. Мына телефонуңар бар барыңардын. Ошо телефонуңарга сүйлөшүп метерде алдап атасың, азыр үйдөн чыгып атам, сен чыга элексиң. Аз баратам деп атасың, бара элексиң даже. Жетип калдым деп атасың, такыр үйдөн чыккан эмессиң да. Же болсо бирөөнү телефонда мен жоктоп койчу. Мына ушунун баардыгы тең акырындык менен анан эртеңки күндө эле өзүңдүн башыңа тие турган балга бул. Чоң балта бул даже. Да барскан бул, башыңа тие турган. Анткени себеп балаң эртең эле оңой эле алдап баштайт экен. Эмнесе, балам кайдасың? Баратам. Чыкканды жок. Келатам. Басканды жок. Көрдүңбү? Өзүбүздүкү эле өзүбүзгө кайра башыбызга тие турган нерсе экен. Демек, үлгү менен тарбият кылат экенбиз. Бактылуу үй бүлө менен эмне тиешеси бар десеңиз, мынакей карагыла. Карлык менен жаштык экөө бир окшош эле. Жаш кезинде, бала жаш кезинде субханалла. Жаш кезинде карган киши болот, карган киши жаш баладай болот. Демек, ушул экөөнүн ортосундачы акылы бар болгон сөз бар. Мисалы мына карагыла, аксакал болгондон кийин тарынчак болуп калат. Бир нерсе ыйлак болуп калат. Бир нерсени жакпай калат. Дайым ушул нерсе менен жүрүп калат да, туурабы? Демек айтайын деген нерсем ушул эки, ортосунда сиз менен акылың бар, тарынчак эмессиң, унда акылың толук болгондо эми эсиңди жый деген сөз. Кыргызда сөз бар, эсиң бар да этегиңди жый дейт. Демек ушундай нерсе, эми ойлонолу. Мен үй бүлөм бактылуу үй бүлөбү же бактысыз үй бүлөбү? Эми ошонун ичине пайгамбарыбыздын жашообузга сүннөт киргизишибиз керек. Жашообузга сүннөт киргизишибиз керек. Кээ бир адамдар сүннөт десе мындай бир түшүнүшпөйт. Сүннөт деген сөз каада салт киргиз деген сөз. Каадасы мындай каада деген салт деген сөз бул мындай арабтын сөз бул. Кайда ва сүлүк деп коет. Демек субханалла пайгамбарыбыздын каадасын, пайгамбарыбыздын салтын үйгө киргиз деген сөз. Кантип оңой эле эми. Мына баардыгыңыздар субханалла ушул жерде түшүнүп билип турасыңар. Оңой эле киргизип коюш. Балам, үй кирип баратканда оң бут менен кир. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Оңой бекен? Оңой. Кээ бир айтыш бул эмне үчүн ушул жөнүндө мында майда чүйдө нерсе эмес, бул эң важный нерсе. Мына көп адамдар ойлошот да, мен бисмилла деп кирбей койсом, каалаган бут менен киресим болот. Жок, биз субханалла ушундай экенбиз, оң бут менен кирет экенбиз, бисмилла менен кирет экенбиз. Оң бут менен кирип бисмилла менен кириштин экөөнүн айырмасы чоң, абдан чоң. Анткени баардык жакшы иштер оң жагынан башталат. Кайсы үйгө бисмиллах деп кирсе, Алланын, Кудайдын ысым менен, Алланын аты менен деген сөз да. Мына ошентип кире турган болсочу, мына биздин дайым такай менден сурайчу, черный энергия деген эмне, мындай бир жанагы бир эмелерди сурай беришет да, мындай жанагы энергетиктер келип алып, мында бир аура, жок субхан. Аура, жаман аура деген шайтандар. Шайтандар Алла Таала аларды айтып койгон, алар бар экен. Эми ошолор биздин аркабыздан дайым ээрчип жүрөт экен. Кандай десе, биздин эркек менен аялдын ортосун бузуш үчүн, бала менен атанын ортосун бузуш үчүн, үй бүлөгө жаманчылык. Качан бисмиллах деп киргенде эле болду экен. Ошонун ичинде шайтандар дейт, токтогула дейт экен, болду дейт. Бүгүн жата турган үй жок дейт. Жок дейт. Эми мен көчөнү субханалла, мен кызым садикке берем. Ошол жерге садикке барганда мен мындай тарбиячы эжелерден бир нерсе сурандым да. Суранганым ушул болду. Үйгө бир нече убакыт баргандан кийин карасам, менин балдарым бисмиллахты айтпайт да. Бисмиллахты айтпайт, же болсо мындай тамак жегенде эчтеке дебей сүйлөбөй атат да. Анан таң калып койдум да, бул эмне болуп атат? Дедим дагы айтып сурандым да. Силер балдарыма бисмиллахты үйрөткүлө. Балдар бисмилла деп жегиле, бисмилла деп жегиле. Балдар омийин кылалы. Турган тамак жеп омийин кылбайт. Таң калып коюп, эмне болуп атат деп коем. Анан кызым алганы бар, анан бир нече көрсө, ушундай экен, улуу кишилерди карашат экен аларчы, тарбиячыны карайт, сыйлайт турабы? Ошонун негизинде болот экен да. Биз үйдөн үйрөтсөк деле, бирок сырттан бузулуп калат экен. Эгер арага тарбиячылар болсо, мугалимдер боло турган болсо, ушул нерсени бир сабакта бир жолу айтып койсоң жетиштүү болот. Эми карагыла. Качан тамакка келгенде, бисмиллах деп жегенде, үйдүн ичинде да шайтандар бар. Алар жок деп ойлобогула.
Аллах аларды силер аларды көрбөйсүңөр, алар силерди көрүп турат дейт. Ушунда мына бул жерде да даватты угуп атат азыр. Ойлобогула алар уккан жок экен. Даватты кадимги угуп атат азыр. Айтып аткан сөздү угуп атат алар да. Качан бисмиллах деп туруп тамак отурганда шайтандын ошонун бирөө чоң айтат. Бүттү дейт. Бүгүн бизге тамак жей турган жер жок калды дейт. Бүгүн бизге тамак жей турган жер жок. Тамак жок калды дейт. Ошентип субханалла тамаксыз калат экен. Эми карагыла. Эң эле жөнөкөй нерсе мына бул пайгамбарыбыздын көрсөткөн нерсеси биз үчүн пайда. Ойлойсуздар мисалы кайсы тамакты жегенде күч болот, кайсы тамак жегенде алсыз болот. Эми карагыла. Арам тамак жегенде адамда алсыздык пайда болот. Күч жок кылат. Бирок күч десе мындай бир адамдагы күчтү ойлобогула. Руханий күч бар. Жан дүйнөңдүн күчү бар. Эгерде сен жан дүйнөң толук боло турган болсо, бүт сыноолордун баарын оңой жолдон көтөрүп кетесиң. Бүт сыноолордун баардыгын тең субханалла кадимгидей өтүп кетесиң. Эгерде жан дүйнөң алсыз боло турган болсо, күчсүз боло турган болсо, анда сыноолорго чыдай албай канчадан эркектер арак ичип кетти. Канча деген аялдар күйөөлөрүнөн чыдабай ажырашып кетти. Канча деген субханалла эркектер муун өлүп алды, аялдар муун өлүп атат. Канча суицидтер толтуруп атат, туурабы дамыла? Ушундай абдан көп. Эмне үчүн болот десе, ошо руханияттын алсыздыгынан, ошо шайтандардын кол салгандыгынан. Биз эң эле жашообузга кичинекей эле сүннөтүн жонунан. Мисалы алса пайгамбар качан тамак жериңерде колуңарды бисмиллахир-рахманир-рахим деп жуугула дейт. Мисалы тамактын алдында кол жуубастан тамак жебешибиз керек. Бул өзү кыргызда да бар, туурабы? Бизге дайыма качан тамак кыла турган болсо, кол жууганга бирөө келет. Ошол жон койбойт да биздикичи, ошо балага да бата бергизет. Ошол рахмат балам, өркүн өссүн, өмүрлүү бол деген сөздөрүбүз бар, туурабы? Мына ушунун баардыгы пайгамбардын сүннөтү жашоодо. Мисалы, мейли бул жерге кеттик. Эркек менен аялдын ортосунда мамиле. Эркек менен аялдын ортосунда кандай мамиле болуш керек десе, бири-бирине субханалла симпатия болуш керек. Бири-бирине мухаббат болуш керек. Бири-бирин сыйлаш керек деп айтабыз. Эмне үчүн десе, бул пайгамбардын көрсөткөнү. Мен дайыма айтам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн үй бүлөсү болгон мамилеси өтө мындай терең болгон, анан кенен болгон, васигун ва амикун деп коебуз. Демек, пайгамбар үлгү болгондон кийин, мисалы мен эркекмин. Мен кандай болушум керек десек, биринчиден мен ошол аял алгандан кийин ошол менин аманатым деп билет экенбиз. Пайгамбарыбыз айтат, силердин үй бүлөңөр силерге аманат. Куллукум раикум дейт. Силер дейт, ар бириңер дейт. Мындай айтканда, мындай койчу, кароочу, кароолчу, кожоюңуздар дейт. Эркек өз үй бүлөсүнө. Демек субханалла, сенин эркектин эмеси, аялы дагы, баласы дагы ошол эркекке эмне болот экен? Милдетке аманат болот экен. Аманатына кыянат кылбаш керек болот экен. Мындай айтканда, некен ала жипти аттабаш керек экен. Арам жолго барбаш керек экен. Ошол мезгилде субханалла аялына колдон келишинче субханалла мүмкүнчүлүгү жеткенче эмне кылыш керек экен? Анын кийимин, анын субханалла мындай айтканда доктурун, балки субханалла калбыды тамак ашын бирок адал жол менен эркек камсыздап туруш керек экен. Ошол мезгилде биз ойлойт, демек эркек киши ошол эркектер үчүн мен курсагын тойгузуп, кийимин бүтүн кылышым керек экен. Жок, эми эркек киши субханалла ошо аялга сезимин дагы берет экен. Машаллах, сезимин дагы берет экен дагы некен пайгамбардын окуясын карагыла. Айша эне айтып аткан, "Я Расулалла, сиз мени жакшы көрөсүзбү? Сизге сиздин сезимиңиз кандай мага?" дегенде пайгамбар айтып аткан, "Ал дейт катуу байланып турган жиптей" дейт да. Ал чечилбейт дейт. Анан качан бир күнү урушуп кетишсе, экөө, эми кыргызда сөз бар да, мындай эрди катын урушат. Кандай эле казан аяк бирине тийишкендей, эрди катын урушат экен. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз үй бүлөсүндө ошондо урушкан. Кээ бирде эмет кеткен. Кээ бирде аялдары, аял деген аял экен да, пайгамбарга болсо да сөз тийгизишкен да. Бир күнү Абу Бакыр кирип келип айтат экен, "Эй, Айша, кой токтот мындай концертиңди" деп. "Эмне болуп атасың? Пайгамбарга ушинтип сүйлөйсүң" десе, "Сага пайгамбар мага күйөөм" деген да. Кандай нерсе? Субханалла. Ушундай болсо дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурап аткан, "Кандай сиздин немесе бекем байланып турган?" Урушуп кете турган болсо, кээ бирде кайра пайгамбар жанында, "Я Расулалла, мага сезимиңиз дагы эле бекем байланып турабы" дегенде, "Ооба, дайыма бекем байланып турат" деп айткан экен. Өкөнөр ушундай бир бул сөздү некен пайгамбар жана Айша эне эле билишкен да. Кийин пайгамбар өткөндөн Айша эне муну риваят айтып атат да бизгечи. Эми караңыз. Бул пайгамбар өткөн сыр сөзүбүз болчу дейт. Демек ошо эркек менен аялдын ортосунда бир сыр сөз болуш керек экен. Бир сыр сөз болуш керек экен да. Ошол экөө бири-бири менен мисалы элдин көзүнчө айта албайт да, бир нерсе айтып койсун. "Алма жейсиңби" деп коет мисалы алса.
же болбосо гүл алып берейинби деп бир сөз болсун дейт да. Ошо сөз түшүнсүн дейт. Бул экөөнүн ортосунда экөө эле билет экен да, башка бир мына жашоодо эмнекен адамга курсак тойгузуп кийим бүтүн кылгандан башка дагы нерсе бар экен. Бактылуу болуш үчүн субханалла экөө бири бирине мамилеси ошончо терең, ысык болсун шариятыбыз буйрат экен керек болсо. Кимде мындай ушул нерсе? Эми ошондой эле эркек киши кандай пайгамбар буйругандай, эми аял киши да ошондой экен. Кээ бирлер мисалы алса туура эмес түшүнүп алышат да. Пайгамбарыбыз айтып атат: "Эгерде дейт, Алладан башка бирөөнү аял кишини сажда кыл дей турган болсок дейт, анда өзүнүн күйөөсүнө сажда кыл деп буйрмакпыз" деген сөздү кээ бирлер мындай айткан башкача түшүнөт. Жок, сезимиңди бер деген сөз бул. Сен күйөөңө толук байлан деген сөз. Мейли жаман болсун, мындай бир кандай болсун, эми бар да эми эркектен эркек субханалла. Бирөө жөнөкөй эле чабан, бирөө жөнөкөй тракторист, бирөө жөнөкөй эле дыйкан, бирөө мындай ар кандай болот экен да. Мындай бир баардыгы тең эле университет бүтүп эле, анан кийин мындай сиз биз деп сүйлөй албагандар да бар. Керек болсо кээ бирлер өмүрү сиз дегенди билбейт да. Карасаңар нерсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларынын аялдары 11 чогулган экен. Узун эме, бирок мен бирөөнө эле токтолом азыр. Анан ошо аялдар 10 тең 10 бирөөдөн башкасы өзүнүн күйөөлөрүнүн кемчиликтерин айтты дейт. Анан бирөө болсо айтты дейт: "Менин күйөөм" дейт, субханалла. Койчу сен күйөөңдү айтпачы дейт да. "Сенин күйөөң капкара негир" дептир да. Бою узун экен дагы, анан шадылуу экен, аппарык экен. Анан кийин субханалла эмне экен? Ушунча мындай түрү суу экен да, короче. Анан аялдар каткырып: "Сен ушу койчу, ошо күйөөң бак" десе, "Таңга силерге дейт, силер билбейсиңер" дейт. Качан дейт, сиз качан субханалла мындай бир эме кылганда дейт, "Менин күйөөм" дейт, "Мен өйдө көтөргөндө мен баарын көрүп алам" деп айткан экен. Качан дейт, "Мен аны келатканда аркасынан жашынып алсам" дейт, "Менин күйөөм баары коркот, мен эч кимден коркпойм" деген да. Ушундуп Ахмет айтканда ушул кабар пайгамбарыбызга жетип калды. Ошол аял түрү кезинде эле бейишке кирет деген айтылган экен. Бул деген сөздү, башиет деген сөздү кээ бирлер туура эмес, баш ийиш керек десе, дейт. Жок, андай эмес субханалла. Эмнекен Имам Газали айткандай, 100% сезимиңди бер деген сөз. Бактылуу үй ушундай экен, эркекте дагы, аялда дагы бирок кемчилиги менен болсун. Эмнекен канча кемчилик болсо жакшыдан көргөн үй бүлөдө бактылуулук бар экен. Канча кемчилик болбой койбойт туугандар, бул дүйнө катачылыктын дүйнөсү. Чын айтам, мына бакылдап сүйлөп турам, менин кемчилигим силер билбейсиңер. Кемчилигим мен өзүм билем. Ушунча кемчилигим бар, субханалла. Аны эсептей турган болсо, азыр ушо туруп учурда молдо болуп кетип каласыңар азыр. Чын айтам. Ошондой бар бул дүйнө катачылыктын дүйнөсү. Бул дүйнө биз ката кылабыз, күнөө кылабыз. Эч ким мен күнөө кылбайм деп айта албайт. Мен күнөөм жок деп да айта албайт. Кээ бирде ойлонуп болсо дагы күнөө кылып алабыз. Ошо себептен айтылат бизде эмнекен мындай бир билип билбеген күнөөмдү кечир деп айтабыз. Анткени толтура да. Ошон үчүн бул да ката болот. Мисалы, кээ бирлер мындай бир жана Инстаграмда элечи, мындай Инстаграмда бир эмелерден көрүп, TikTok жабылып калып, Кудайга шүгүр жакшы болду го азыр. Субханалла. Эми ошондой деле мисалы мындай бир сезимди жибере турган, жана бир турган жок болсо ушундай бир идеальный нерсени көрүп элечи, биз ушундай ойлой беребиз. Жок, мен жашам ушундай, жок, андай болбойт. Ошон үчүн эле биз ошол карасаң, башында айттым го, жакшы сөз жан эргитет деп. Эмне үчүн анда? Анткени ошол жерде көрүп алып, силер күйөөңөр андай нерсени жибербей койсо, аялыңар андай нерсени жибербей койсо, силер мындай өзүңөр бактысыз, эмне үчүн мага ушундай сезимди айтпайт? Жок, субханалла. Кээ бирде башкача айтат. Катын, чай кой. Дегени субханалла, сен жакшы көрөм деген сөз ал. Кээ бир аялдар бар, субханалла, сезимди сысын да билбейт. Эмне айткен субханалла, күйөөсүнө барып туруп, кыйкырып алып туруп жыгып калат экен да. Ушундай кыргыздыкы өзү сүйүүсү башкача да. Индийский башкача болот. Индияда ыртан тоодон тоого ажей бижейди ырдай берет го. Ошондой болот. Европалыктар субханалла алардын сүйүүсү бат эле, кинодо болот бат эле. Биздин кыргыздыкы, биздин мусулмандардыкы такыр башкача болот. Биздин бар уят менен, намыс менен ушундай нерсе. Демек, караңыздар, биринчиден ата-энени сыйласак, балдарыбыз тарбиялуу болсо, экөөбүздүн ортобузда субханалла жакшынакай бир мамиле болгон болсо, сага дүйнөнүн эмне кереги бар? Бул дүйнөдө субханалла эң чоң байлык бул адамдардын ортосунда эң чоң байлык, мына карап турула. Кыргызда айтылганда эң биринчи ден соолук, андан кийин ак жоолук деген. Ден соолугуң жок болсо, мен дайым айта берем ошондочу, анткени көрүп атам да күнүгө ден соолугу жок адамдардычы. Күнүгө көрөм, субханалла, миллиардерин да көрөм. Ушундай бир бүт бар кулагыма ашып атат, молдоке, мындай өз алдынча көрүп койчу.
баланча миллион берейин дейт. Мындай карай атасың, байке сен айыгасың, нормальный болосуң, бар чык деп колоп чыгасың. Бирок ал бар десе бергисе айыккысы келет да, бар бирок айыга албайт да, оору да алчы. Мисалы 4-нчү стадияда рак болуп калган. Өмүр бою чогултту. Бирок субхана эми ошол байлыгы өмүрүн сактап кала албай атат. Ошон үчүн жана оюучулар бекер айтпаптыр да, мисалы калса акчага аял сатып алсаң болот экен, бирок сүй сатып ала албайт экенсиң. Акчага үй сатып ала алат экенсиң, бирок бакыт сатып ала албайт экенсиң. Карасаң кандай. Акчага субханалла эмнекен мындай спорт зал сатып алыш мүмкүн экен, бирок ден соолук сатып ала албайт экенсиң. Эми субханалла акча менен мечит салышың мүмкүн экен, бирок иман сатып ала албайт экенсиң. Карайсыз кандай нерсе? Акчанын кадыры. Качан сенин ушу муктаждыктарың бүтүрүп, аялың, балдарыңа кетип турса болду, бирок ал бакыт бере албайт экен. Ошол себептен субханалла бул дүйнөдө эң чоң бактылуу ким бактылуу десе, карагыла. Имам Газалина, Имам Хасан Басри айтат экен да, 4 нерсеси бар эркек, аял бактылуу дейт. Бул дүйнөдө бакыт бар экен. Биринчиси. Кимдин дейт субханалла, жакшы аял болгон болсо, заужун салиха. Бул айтканы эмекен, эркектин жакшы аялы болсо, ал эми аялдын болсо жакшы күйөөсү болсо. Жакшы деген кандай түшүнсөк болот десе, жакшыдан иманы бар. Сени Кудай үчүн жакшы көргөн, Кудай үчүн сыйлаган, ахиретте сен үчүн аманат бул жооп берип калбайын деп коркуп сыйлаган, субханалла, мынакей эркек жана аял болсо. Экинчиси байтин кабир ва саир, чоң болсун, кичине болсун, кененирээк үй деп айтылган жери бар экен. Кенен бир үйүң боло турган болсо. Үчүнчүсү субханалла бир жакшы унаң боло турган болсо. Карасаң, унаң, жакшы унаң боло турган болсо. Уна деген ат болсун, машина болсун, мына сени жолдо калтырбаса дейт. Анан төртүнчүсү субханалла эмнекен, адамдарга сен сыйың болсо дейт бул дүйнөдө. Сен адамдар сыйласа дейт. Мындай 5-6 адамга бир кадырың боло турган болсо, мен башка сырттагыларга болбосун, сен өзүң аялыңа кадырың болсун, ата-энеңе кадырың болсун, бир тууганыңдын алдында кадырың болсун, мына сый бол, ошолорду сыйлап турса, демек сен бул дүйнөдө бактылуусуң дейт. Бирок ахиреттин бактылыгы, бул дүйнөнүн эмес, ахиреттин тиги дүйнөнүн бактылыгы болсо, субханалла, эмнекен, сенден эгерде бир дагы адам наразы болбосо дейт. Мына бир дагы адамна аялың сенден наразы болбосо, күйөөң сенден наразы болбосо, балдарың наразы болбосо, ата-энең наразы. Негизи жалпы авабын нас адамдардын бардыгы тең сага наразы болбосо, мына сен чындыгы субханалла эмнекенсиң, бактылуу экенсиң. Эмне үчүн десе, Алла Таала ушундай зат экен туугандар. Алла Таала ушундай берешен, Алла Таала ушундай жоомарт, Алла Таала ушундай райымдуу, Алла Таала ушундай мээримдүү, баардык нерсени көрүп туручу, рызкыңды берүүчү, баарын топтоп коюучу, келбетке алып келип коюучу, жаратып туруп эч качан чыдап койбоочу, сенин проблемаң менин проблемам отурган эмес, проблеманы чечип берүүчү, баардык нерсени карап туруучу экен. Алла Таала баардык зат сыпаттары ушундай жарашат экен. Алла ушундай зат экен да. Алла бирок бир нерсени кечирбейт экен, ширк кылганды кечирбейт экен. Ширк дегенибиз Алладан башка мына сыйынып, бирөө көз ачыкта жүрөт, бирөө баптист болуп кетти, бирөө дагы бирөө болуп кетти. Мына Кудай Таала шек келтирип жүргөндөр бар. Кээ субхана тумар таанып алышты, дагы бирөөнү таянып алышты. Мына кээ акчаң болбосо кишисиң деген сөз адамдар да ширк кылган болот негизиндечи. Мындай айтканда акчаны Кудай кылып алгандар бар. Бийлигин Кудай кылып алгандар бар. Өзүнүн жашоосунун бир нерсени Кудай кылып алгандар бар. Мына бул ширк бул. Чоң жана кичине ширк дейт. Алла ушу ширктен башкасын баарын кечирет экен. Эми сиз мисалы намазда кемчилик кетсе, Аллах Таала башка нафилебиз менен толтурат экен. Орозобуздан кемчилик кетсе, нафилебиз менен толтуруп коет экен. Мындай ыктыярда окуган намаздарыбыз бар. Кээ Кураныбыз окуганыбыз менен, кээ субханалла, альхамдулиллахи акбар деп кылган зикирлерибиз менен кечирет экен Кудайым. Алла ушундай кечиримдүү мээрим зат экен да. Алла ушундай зат. Мечитке кадам койгонсуң, бирөөнү көрсөтүп койгонсуң, 3 күндүк даватка чыккансың, мисалы, дагы бир эме алгансың, илимге балдарың бергенсиң, мисалы, ой өзүм ошо эме кылбасам, ой, молдоке бул баламды Куран окуганды үйрөтүп койчу, мен өлгөндөн кийин жоктун аркамда жакшы Куран окусун, таза Курандасың. Жанагындай кулкулдап алдамчылат кылбай, кичине туран кул ху Аллаху ахад, Аллаху самад деп так туура окуй тургандай кылып берчи баламды деп жакшы иш кылганбыз. Маша Аллах ушундай кылат экен. Бизди кечирет экен да, бир нерсеси мененчи. Кечирбей койбойт экен. Албетте субханалла адам баласы жакшылык кылышы мүмкүн, ушундай кылышы мүмкүн, көп жакшылык кылышы мүмкүн, бирок эң биринчи кимдин намаз боло турган болсо, эмнекен Алла Таала кимдин намазы туура болсо калган нерсени баары туура кылып ийет экен, карабайсызбы? Эми бирок кыямат күн болгондо, мына сиз менен биз мынакей туугандар, бул дүйнөдө эле кечирбейбиз. Бирөө эле сен жөнүндө жаман айтып койсун, мисалы, мына ушул жерде отурган бирөөңөрдү уктуңар. Эрмек молдо келип туруп жамандаптыр деп. Дегенде мени эч качан көргүм келбей калат, туурабы? Эми кечирбейсиң. Мен телефондон көрүп туруп айткан, койчу ушул молдону, ушу аябай жек көрөм деп карабай коюшар мүмкүн ушучу. Койчу ушул мындай айтканда автоматически эмне кемчиликтер көрүнүп баштайт экен да. Кечирбейт экен.
Эми бул дүйнөдө кечирбей аткан адам кыяматта такыр кечирбейт. Ошол себебинен айтат да, бейишке кичинекей балдар кирет дейт. Бейишке кичинекей балдар кирет экен, билесиңер ушуну? Уккансыңар ошондо? Бейишке кимдер кирет экен? Я. Үйнөгө чыгарып болчу. Кичинекей балдар кирет. Жок, бул аларды субханалла бейишти же жалаң эле ойлобойлу болар экен. Алар ансы деле кирет. Эгерде ушул Кудай сактасын, өмүр берсин, узун өмүр берсин дегеним кичинекей баладай болбойын кирбейт экен. Бирөөнү эч качан кек сактабайт экен. Бирөөнү көрө албастыгы жок экен. Карасаң кандай нерсе, кек сактабайт экен, көрө албастыгы жок экен. Дүйнөгөчү такыр көңүл бурбайт буларчы. Такыр көңүл бурбайт. Сонун ремонт кылып коесуң, барып тытып коет. Машинең, колдогон машинең турат, барып онун чийип коет. Чийип коет, анчын баары бир ал сеники дүйнөгө эчтеке жарабайт ал. Баланы түйүнүп алып туруп, монда пачкада ыртып кое турган болсоңчу, мындар жерде акчаны түшүнбөгөн бала болсочу, кичинекей жаңа акыл жетпеген бала. Эмне алып туруп печкага салып коет керек болсочу. Ушундай нерсе, ушундай таза жүрөктүү болмой бейишке кирбейт экен. Таза жүрөктүү деген сөз бар. Билесиң, мындай айтканда, калба салим дейт да, жөнөкөй эмес экен да. Бул сөз аябай чоң сөз. Бул жүрөкчү, бул жүрөк. Оңолмойн эч ким оңолбойт. Мына эмне үчүн ушуга келип токтодум эми? Анткени себеп субханалла бактылуу үй бүлөдө бири-бирине эч качан күмөн болбош керек. Эч качан күмөн болбош керек. Дос бол, күмөнү жок дос бол. Күйөө бол, күмөнү жок күйөө бол. Аялың бол, күмөнү жок аял бол. Кандай нерсе? Бул жерде эмнекен таза болсун. Дайыма ишен. Бири-бириңерге ушундай ишенгиле, субханалла, кандай өзүңнүн кабыргаңа ишенгендей ишен. Өзүңнүн бутуң менен басып баратканда, ушу бутум апартат ишенип атасың да, мына ушуга ишен, кандай ишенип аткандай ишениш керек экен. Ишеним болгон үйдө, бири-бирине болгон ишеним бар үйдө, сөзсүз жакшылыктар келе берет. Ушундай агып келе берет, туугандарым. Кээ субханалла, мындай кандай десем, жүрөктөрүбүздө субханалла каратак басып калды. Биз күнөөнү көрө берип, өзүбүздүкү да разы болбой калдык. Качан гана субханалла сен жүрөгүңдө башка адам жөнүндө күмөн жок калганда, ошол мезгилде өлө турган болсок, мына ошондо эң жакшы өлүм болуп эсептелет. Эгерде ошол жүрөгүбүздө кара баскан, бирөөнү ишенбей, ушуну кек сактап өлүп кете турган болсок, бул өтө оор нерсе. Мен көчөнүн бир жерге бардым. Барсам, бир адам өзүнүн күчүнө аябай таянч экен. Анан здоровьясы айтат 100% болчу экен. Бир да жол больницага барган эмес экен. Баарына мактанч экен. Өзүнүн ден соолугу менен. Менин ден соолугум 5. Эч ооруган жок. Бир укол сайган эмес. Бир Аллах ушундай кылып коюптур. Ушундай кылып койду Алла Таала. Субханалла. Төшөгө жаткызып коюптур. Башы сүйлөйт, бирок ден соолугу жок. Биягы сүйлөбөйт, жок, иштебейт. Бир Алла Таала. Аллах Таала ушундай зат да, качан сен менен мен кайсы нерсеге таянсак, Алла ошо менен сыноо берип коет. Ден соолугуңа таянсаң, ден соолугу менен сыноо берип коет. Байлыгыңа таянсаң, байлыгы менен сыноо берип коет. Балаңа таянсаң, балаң менен сыноо берип коет. Аялыңа таянсаң, аялың менен сыноо берип коет. Күйөөң менен. Эмнекен? Алла Таала ушу эмнени жакшы көрсө, кызганат экен. Аллага таянганга чейин. Аюб деген пайгамбар болду. Аюб алейхиссалам Алланын каалоосу менен субхан ушундай бир канча кырсык келди башына. Шайтан келип бир күн Аюб алейхиссаламды жөнүндө Алла Таала айтат: "Ey Алла, бул Аюб пайгамбарыңдын" дейт, пайгамбарыңдын. Бүт нерсеси бар. Бул бай, ден соолугу 5. Мондай. Дайым такай. Ушундай бир аялдары бар, балдары бар, ошолор бүт баары бар. Ошон үчүн бул эмнекен? Ушуга таянып, сенин даватыңды кылып пайгамбар кылып жүрөт. Муну мага бер. Мага берген, эмне кылам? Мен муну сынайм. Алла айтты: "Мен сына. Сынай бер, бар." Шайтан алейхилана келди дагы, эң биринчи эле субханалла бир балдарына уу жөнөттүрүп, балдарын өлтүрүп салды. Канча баласы болгон болсо, бир түндө өлүп калды. Пайгамбар да. Мен азыр келатып, ошо бир Алла Тааланын аят каримасын окудум. Ошол жерде Алла Таала: "Биз силерге иман бергенден кийин силерди сынабай коет дейсиңерби?" дейт.
Алла ушундай экен да. Эми пайгамбарларга болгон сыноо бөлөк экен, такыр бөлөк. Бир моментте эмне болду? Балдардын баарын жок кылып салды. Айтып аткан Айып алейхиссалам: Алла, балдар сен бергенсиң, сен алдың. Кааласаң мындан жакшырагын берип коесуң деди. Айып алейхиссалам келди, баягы шайтан келди дагы, эмне экен? Аялдардын баардыгын бир түндө жок кылып салды. Жолунда аткан баарын өлтүрүп салды. Билесиздер, шайтанга Алла Таала бергенде мындай үйлөгөндө эле бир жанагындай шайтандын оозунан уу чыгып турат экен, жанагындай шайтандын, иблистин алейхиланан оозунан ушундай бир ушунча сасык болгондугунан, ушунча мындай мерез болгондугунан эмне экен? Мындай бир жана оозунан уу чыгып турат экен. Ошолор оозунан үйлөгөндө субхана аялдын баары өлдү. Бир аял калды. Эми караңыз. Айтып аткан: Алла, сен кааласаң алдың, сен кааласаң бердиң. Ошондон кийин эмне деди? Алла, муну Алла айтып аткан шайтанга: дагы сынайсыңбы деди. Дагы сынайм. Мунун ден соолугун алам мен. Келип туруп үйлөгөндө бир түнүн ичинде денесинин баардыгын тең жанакындай субханалла эмне экен жара басып кетти. Жөн эле жара баскан жок. Жөн эле баскан жок, жарачы. Анын баардыгы тең ичине чирип кетти. Чымын келип конуп, эмне экен бай личинкасын чытады. Эми денесинде курттар жүрүп баштады. Алладан сурап аткан: Алла, бу ден соолук сен бергенсиң эми. Сенин сынооң келди. Бул нерсе сенден келди, Алла. Дегенде Алланын өкүмү ушунда Айып алейхиссалам аткан: Алла, бүт дене чирип кетти да, көзүнө чейин кетип барат. Чиригенде ушу курт жеп баягы жеп барат. Алланын өкүмү ушундай болду. Субханалла. Айып алейхиссалам айтып аткан: Алла, менин тилимди калтырып койчу. Мен сени зикир кылып турайын. Мен көзүмдү калтырып койчу, мен көрүп, дагы да болсо ибарат алып турайын. Айтып аткан көрдүңүзбү? Мен жүрөгүмдү калтырып кой, мен сени ушундай жүрөгүмө сезип турайын. Дегенде Аллах Таала шайтанга айтып аткан: көрдүңбү дейт, менин пендемди. Менин пендемди дейт, мени сүйгөн пендемди, мага толук ишенген пендемди эч качан сен эмне экен өзүңдүн сыноолор менен ала албайсың дейт. Алла Таала субханалла бүткүл ден соолугун кайтарып берди кайра. Балдарын кайтарып берди, аялдарын кайтарып берди, баардыгын кайтарып өз акыбалына алып келди. Алла ушундай зат. Качан сен ага толук таянсаң, Алланын жардамы келе берет. Качан анан үмүтүң үзсөң, жардам токтоп баштайт. Ушундай экен. Сен руханияттагы жан дүйнөңдөгү күчүң, жашоо болгон туруктуулугуң, жашоодо бактылуу болуштук аракетиңдин баардыгы тең акыр түйгө келип туруп, Кудай Таалага, Алла Таалабызга кандай ишенсең, ошондой болуп келе тургандыгы бул анык нерсе. Куранда, хадисте да бар. Бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аттын үстүндө минип баратканда аркасында Азирети Аббас деген жаш бала бар экен. Пайгамбар: Аббас деди. О Аббас. Пайгамбар жанында Аббас айтып: Лаббайк я Расулалла, мен сиздин жаныңызда турам. Лаббайк я Расулалла, мен сиздин жаныңыздамын. Аббас билгин дейт. Эч качан күнөө иш кылбаган деди. Ана сөз айтып караңыз. Эч качан күнөө иш кылбаган. Билгин дейт, эч качан күнөө кылбаган. Ошондо сен бул дүйнөдө эң күчтүүсү болосуң деди. Каршы, эң күчтүү адам ким экен? Күнөө кылбаган адам экен. Качан күнөөдөн мындай жанагындай бир өрт койгондо качкандай качып баштаса, мына арамдан кой зына кылган болбойт, астафырла, кой, ойноштук деген күнөө болот. Кой, көз чапты, субхана, бардык түрүнө, тил менен сүйлөгөн, кол менен кармаган, басып кылган, мындай жыныстык мүчөсү менен кылган, бардык зынаны токтотту. Бирөөнө кызыккан токтотту, субханалла. Мына көзүн жапты. Аллаху акбар. Аллах бир даража берди. Керек болса калп айтканды, улча калп айтканды керек, чындыкты айтып өлүшүм керек мен. Эмне болду? Чындыкты айтам. Чындыкты айтып салды. Чындыкты билесиздер туурабы? Туура бийде тууган жок деп айтат. Көрсө ушундай нерсе да, чындыкты айтып аткан адамга эч ким жактырбайт экен. Мисалы туура сөз, чындыкты айтып берген адамдарды көп адамдар жактырбайт. Эмне үчүн кой дейт. Бул деген эмне деп баштайт? Бул деген патриот, бул ушундай деп. Бирок жана алдап, биянан жеп, аткезчилик кылып, бирине өткөрүп, тигини алып берип, тигини тартып берип, бир нерсени туура эмес жазып берип аткан чиновниктин баары жакшы көрөт. Бирок субхана чыныгы мындай иш кылып аткан адамды жакшы көрүшпөйт. Батыл алып жок кылышат. Туурабы? Ушундай да. Жашоо ушундай экен. Эми күнөөдөн качты. Жок, Алла дагы 2 даража берди. Арам нерсе келди. Айда жок, бул арак мен үчүн арам.
Анын кичинекей билесиз, арактын бир тамчысы да арам, анын бир цистерна болгону да арам. Ошонун себебинен субхан 10 түрлүү мисалы айтып атат да, аракты жасап аткан адамдан баштап, сатып аны алып берип ичкенге чейин 10 түрлүү адамда ошонун баардыгы тең Алла тарабынан каргалган, каргышталган, ошо мезгилде субхан Алла тааланын өкүмү арам деп айткан. Ошолор баардыгы тең субхан кыяматта тозокко түшөт деп айткан. Керек болсо субхан алып берген дагы ушундай. Эми карагыла, канча дүкөндөрдө арактар сатылып атат. Эми алар ошо ойлоп атат субхан, ошо менен мынекен балдарымды багып атам, тигиндей кылып атам, мындай кылып атам. Жок. Ошол канча адам үй бүлөсүн бузса, канча адам жанагындай бир талак болуп ажырашып кеткен болсо, канча бала сабалып аткан болсо, канча зордукталып аткан болсо, мына ошонун күнөөсүнүн баардыгына тең ошо саткан адам шерик болот. Баштап саткан алып берип ичкен адамдар ошо бүт баардыгы тең ошончо шерик. Эмнекен анын коомду элди бузуп аткан. Эми кара ушундан тартып жок дедим. Бүгүндөн мен арак ичпейм, сатпайм, кылбайм, жок. Машалла 3 даража көтөрүлдү. Алланын алдында даражасы көтөрүлүп кетет. Эми Аллах таала ушундай зат, качан бир адамды өзү жакшы көрүп калса, күнөөдөн сактайт экен аны. Күнөө кылдырбайт экен. Туура сөз сүйлөй турган кылып коет экен дагы, анан бир нерсеси бар. Карагыла. Асманда миллиард деген субханалла, жерде дагы миллиард деген периштелер бар. Мына ар бирибизде Алла таала айтат да, алдында, артында, оң жагында, сол жагында периште турат дайыма. Дагы бир жерде 21 периште турат деп айтат. Некен аятта болсо 4 периште турат экен. 4 периште ал жагыбыздан коргоп, аркабыздан коргоп, сол оң жагыбыздан коргоп турат экен. Мына ошо коргоп турган периштелер бар экен. Алла таала Жабраилге айтат экен: "Эй Жабраил, мен дейт баландай деген аялды же болсо баландай эркекти жакшы көрүп калдым. Сен да жакшы көргүн." Жабраил алейхиссалам: "Лаппай, мен да жакшы көрдүм." Келип туруп периштелердин баардыгына кабар берет экен. "Эй дейт, Аллах анан Жабраил, мен дейт ушул адамды жакшы көрүп калдык. Силер да жакшы көргүлө" дегенде периштелер бар: "Лаббайк, биз да жакшы көрдүк" дейт экен. Ошондон кийин ар бир адамдын кулагына келип шыбырайт экен. "Биз дейт баландай деген адамды Аллах жана периштелер баардыгы жакшы көрүп калдык, эми силер да жакшы көргүлө" дейт кулагына келип туруп. Ошондо эмнекен аны адамдын баардыгы тең жакшы көрүп баштайт экен. Кадыр бар, даража бар нерсе берилип баштайт экен. Алла ушундай берип койгондо, аны эми карагыла. Алла көтөргөндү эч ким түшүрө албайт экен. Бирок эгер Алла кор кылып түшүрүп койгон болсо, эми аны эч ким көтөрө албайт экен. Ушундай туугандарым. Демек субханалла, караңыздар, биздин руханиятыбызды, жан дүйнөбүздү некен кубаттуу кыла турган нерсебиз, кубатсыз кыла турган нерсебиз бул арам нерсе экен. Эми качан сиз эгерде жан дүйнөдө жүрөк тазаланып калап баштадык, мынакей күнөө кылган экенбиз. Эми биринчи ошо жүрөгүбүз таза болсун десек, адамдарга болгон күмөнүбүз кетсин десек, жашоодо бактылуу болушту кааласак, машалла, жашоодо жакшылыгын келишин кааласак, анда биринчи нерсебиз кыла турган ишибиз бул тооба экен. Тооба кылышыбыз керек экен. Тооба деген билесиздер кандай? Бул тооба деген нерсе мынакей. Молунун идиштин ичинде мына суу бар. Көрдүңүз, суу бар. Бул биздин хаятыбыз, мына мурунку жашап өткөн жашообуз. Эми болсо субханалла, бул экинчи стакан болсо, бул биздин жаңы жашообуз. Мунун ичиндеги суу баардыгы тең кир болуп бүттү. Бул нерсе субханалла болду, уже бул биздин эски жашообуз. Мына ушул жерге отургандан кийин, отурганга чейинки жашообуз. Кудайга айттык: "О Кудайым, Аллахум анта рабби ла иляха анта халактани ва ана абдука ва ана аля ахдика ва ва'дика мастатa'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi'nimatika alayya bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant." Болду. Айттык: "Я Алла, сен бардык күнөөдү кечирүүчүсүң. Сен бардык жашылып турган нерсенин бардыгын сен билесиң. Мени билип дагы, билбей да калган күнөөмдүн бардыгын сен кечиресиң. О Алла, эми мени кечиргин. Менин тообамды кабыл кылгын. Анткени сен акыйкатта тообаларды кабыл кылуучусуң." Бүттү мынакей. Айттыңыз, эми бүгүндөн баштап, ушул жерде отурган жерден баштап, ушул тообаны кылдык дагы, эми күнөө кылыштан тартынышыбыз керек экен. Бүгүндөн баштап машалла эч качан Аллага шерик келтирбейм. Пайгамбарга сөз тийгизбейм, мусулмандарга сөз тийгизбейм, бирөөнүн аброюна киришпейм. Ушул нерсеге токтолоюн. Бирөөнүн аброюна кийлишүү, бир адамдын аброюна кийлигишүү, ушакчылык кылуу, ушакчылык, чагымчылык кылып, бирөөнүн үй бүлөсүн бузуу, жолсо субханалла, ушул булчу киши өлтүргөндөн жаман. Ушуга да тооба кылыш керек. Ушакчылар бирөөнүн үй бүлөсүн бузган,
бирөөнү эки достуктун эме кылып салган, уруштуруп салган, кошуна менен кошуна уруштуруп аткан айылдын кээбирлер бар да, ар бир айылда болуш керек 2-3. Алар мындай чогулуп алат дагы, өзүнчө банда болот да. Анан субхана бүт элдин баарына бири-бирине кайрашып, чынында калттай кагыштырып берет да, таңкылдатып берет. Ошо канча деген үй бүлөлөр субхан жок болуп кетти ушу мененчи. Канча деген субханалла үй бүлөлөр жок болуп кетти. Мен сурашат, устаз дейт, ушул бир аял келип эле дейт, бир аял келип эле. Бул келин чото көп кетти десе эле бүттү экен да. Эчтеке жок. Бир эле сөз айтып койду, болду субханалла. Кайненеме алды, сен көптүң башталды. Ушуна күйөөсүнө айтып коет экен, бул сени сыйлабай калыптыр. Сен мени сыйлабай калсаң, сабап баштайт экен. Мына бир адамдын чагымчылыгына. Карайлы. Демек ушул нерсеге тооба кылалы. Тооба кылабыз, машалла. Баарыбыз бир саз айтып коелу. Мен аркаман кайталап койгула, кыска эле айтабыз. Астагфируллах. Жандыр айтып коелучу, пожалуйста. О Кудай, күнөөмдү кечир деп атасыздар азыр. Астагфируллах. Астагфируллах. Астагфируллахуллази хувал хайюл койюм ва атубу илейк. Сиз менен биз мынтип айттык. Астагфируллах. Алла, менин күнөөмдү кечир. О Алла, менин күнөөмдү кечир. О Алла, менин күнөөмдү кечир. Астагфируллахуллази хувал хайюл койюм. О Алла, сен түбөлүктүү түрүүсүң, акыйкат улуусуң, сен күнөө кечиресиң. Ва атубу илейк. Мен бардык эски кылган күнөөмдүн бардыгы үчүн тооба кылдым. Экинчи жолу кылбайм деген сөздү айттыңыздар азыр. Мына ушул сөздү айткандачы, ушундай периштелердин бардыгын ушул жерге толуп турупчу, биздин субхана бардык күнөөлөрүбүздүн бардыгы тең жуулду дагы субхана мынакей экинчи стакандагы таза сууду баштады. Мында эчтеке жок эми. Мында субханалла ширк бар болчу, мында арак бар болчу, ушак бар болчу. Бул айкиде бул уу суу болчу. уу. Биздин жашообуз уу болчу. Мынакей экинчи жашоо. Бияка берешендүүлүктү, жоомарттыкты, жумшактыкты, сүйүүнү, мухабатты, сыйлоону, итаатты, ибадатты киргизебиз. Анан бул суу дары суу болуп калат. Бул суу дары суу болот. Качан чаңкап турганыбызда, иче турган болсоң шипа суу болот. Жашоо шипа болот. Эң жакшысы качан эгер ушул жашоо менен могу жашоодо айтып аткан нерсе менен могу толтурулган кандай суу таза болуп тургандай жашоону таза өткөзүп турган болсок, иншалла өлүмүбүздө Кудай буйрса келмебиз чыгып, кыргызча айтканда иманы саламат болсун дегенде ошол сөз чыгат экен. Ооба, периштелер айтат экен, асманда качан Имам Газали рахматулла айтат өзүнүн китебинде, качан дейт, инсандын жаны чыкканда, сиз менен биздин жаныбыз чыкканда, момундун жаны чыкканда, имандуу адамдын, Кудайдан корккон, тообасы кабыл болгон адамдын жаны чыкканда, бүткүл асманда периштелердин бардыгы тең. Ушундай бир тойго кие турган кийим кандай болсо, салтанатка кие турган кийим кандай болсо, жакут жана бриллианттар менен болгон кийим болсо, мынакей ар бир асманда куш келипсиң, эй баландайдын кызы баландай, о куш келипсиң баландайдын уулу баландай, бүгүн сен үчүн асман эшиги ачык, чыккын дейт. Ал чыгып отуруп, акырында биринчи асманга келгенде, ага жеткенде дарбазачы айтат экен, сен аз убакыт кире элек, сен келе элек, бирок Аллах өкүм берет экен. Буга дейт, бейиштин кийимин кийизип койгула. Буга жакшылыктын кийимин кийизип койгула. Дегелгенде үстүнө ошол адамдын рухуна, жанына некен бейиштин кийип туруп, баргын дейт. Жакшылык менен киргин дейт. Кабышында бир табутту көтөрүп элдин бардыгынан чуркап, аркасынан ыйлап бараткан мезгилбезде ал карап, силер эмне ыйлайсыңар? Мен Аллах тообомду кабыл кылды. Силер эмне ыйлайсыңар? Аллах мен намазымды кабыл кылды. Силер эмне ыйлайсыңар? Алла мен зикиримди кабыл кылды. Силер эмне ыйлайсыңар? Алла мен мухаббатымды кабыл кылды. Эмне ыйлайсыңар? Аллах Таала мен тарбиямды кабыл кылды. Ыйлабагыла мага дейт экен. Бирок биз жин шайтан менен адам баласы көз көрбөйт экен аны. Бирок субханалла, мындай айтканда 4 аяктуу хайванаттар, чымчыктар баары көрөт экен дагы чырылдап кеткен керек болсочу, сүйүнгөндөнчү. Жер болсо айтат экен, жер. Мүрзө өзү айткан, куш келипсиң, о баландайдын уулу баландай. О куш келипсиң, баландайдын кызы баландай. Мен сени күткөн элем. Сени күткөн элем мен. Сен кандай сонун адамсың. Сени субхана жыпар-жытап күтүп алам. Сен үчүн бүгүн көзүң жеткенге чейин менин кабырым, мен кабыр дейт. Ушуну алыстайм. Жаткын, рахатта болгон. Качан кирип бараткан мезгилде райхана дейт, ушуна бейиштин жыты-жытынан экен мүрзөнүн ичине. Аланы ошентип кирет экен. Керек болсо Аллах Таала ошол койуп атканда ошол адамдын баягы казып аткан көрү да жеңил казылат экен.
көз коюп аткан жери да жеңил болот экен, субханалла. Ошол күн керек болсо чайыт да ачылып туруп, эч булуту жок, жаан жап коет экен. Мен ушундайды көргөм. Ишенесиңер, мен көргөм ушундайды. Мен ошондо ушундай ушу таң бергем, ошондо кандай карап атам, асманда булут жок, бирок жаан жок. Мындай себелеп атат да. Анан кийин бир мезгилде ысыктын күнүндөчү себелеген ушундай себеленди. Мындай бир кандайдыр бир башкача салкын жел ургандачы, мен айткам: Аллаху акбар, я Алла. Алла, сен кандай кудуретсиң. Көрүп туруп үстүнө жаап атканыңар да, субханалла. Ар бир адамдын күймесине эмелерге куш келипсиң, куш келипсиң, куш келипсиң деген сөздөр болот. Мына туугандар, Алла Таала ушундай зат. Бизди ушундай болуп өзүнүн алдына барышты каалайт. Ушундай калышты каалайт. Демек, бактылуу болуш үчүнчү бул дүйнөдөгү эле бар нерсе бактылуулукка жатпайт экен. Эми тиги дүйнөнүн бактылуулугу жөнүндө айтып берейинби? Тиги дүйнөнүн бактылуулугу адамдар, алар эменекинтип кабырдын ичи көзү жеткенге чейин узарат экен. Кыямат күнгө чейин бейиштин ичинде кабырдын ичинде кичинекей бир эшик ачылып, ага жыт чыгып турат экен. Жыт чыгып турат экен. Жыт чыгып, субханалла, бейиштин жытын калып турат. Анын сөөгү чирибейт экен. Анын кепини чирибейт экен, субханалла. Качан кыямат болгондо адамдардын бардыгы тең кабырдын бир периште жерди чапканда, эмне өткөн жерден субханалла бардыгы сууруп чыга турган күн болот. Бардыгы тең субханалла кайры чыга турган мезгилинде алар ошол үстүлөрүндө кепиндери кийген акыбалында, таптаза акыбалында, бейиштин жыттаган акыбалында Аллахтын райымына бөлөнгөндөр киргиле деп сураксыз бейишке кирет экен. Ошондо бейиштин алдында турган периштелер: кандай бактылуусуңар, кандай бактылуусуңар, кандай бактылуусуңар. Силерге бүгүн сурак жок, силерге сурак жок. Удхулул жанна, удхулул жанна. Бейишке киргиле, бейишке киргиле. Киргиле. Бүгүн силер үчүн жаманчылык болбойт, бүгүн силер үчүн жакшылык болот, силер үчүн кызматчылар болот деп ушундай бир. Ошол мезгилде адамзат, адам атадан баштап кыямат күнгө чейин канча адам боло турган болсо, ошолордун бардыгы тең субханалла: аттың ай, дүйнөдө ушинтип жашасам эмне болот эле, аттың ай, ушинтип жашасам эмне болот эле дешип бири-бирине кейишет, бирок кейиген кеч болуп калат экен. Мына ошол себептен 5 маал мечитте азан айтып атат. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Алла улук, силердин Кудайыңар улук. О адамзат, силердин Кудайыңар улук. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Ай билгиле, куөлүк келтиргиле. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Алладан башка эч бир сыйынтасы жок. Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Куөлүк берем. Акыйкатчылыгы пайгамбар Мухаммад. Куөлүк берем. Айтып атат: эй, келгиле жакындагылар. Алланын райымына, Мухаммаддын сүннөтүнө келгиле. Хайя алас-салаа. Хайя алас-салаа. Ибадатка келгиле. Намазга келгиле, келгиле. Хайя алал-фалах. Хайя алал-фалах. Кутулла. Кутулуга шашылла. Келгиле, кутулуп калгыла. Түбөлүктүү азаптар өзүңөр куткарып калды. О адамдар, акылыңарга келбейсиңерби? Ойлонбойсуңарбы? Эмне жатасыңар? Эмнеге берилип атасыңар? Кайсы нерсени карап атасыңар? Бул силерге пайда бербейт. Буну менен алып кетпейсиңер. Өзүңөр менен келбей кетпейт. Силерден бирде носки кийип кетпейсиңер. Шашылгыла, намаз окугула. Силер менен кете турган нерсени кылгыла. Келди, дааратыңарды алгыла. Намазга шашылгыла. Аялдар үйдө, эркектер мечитте болсун. Талада болгон талада, машинада болгон машинада окусун. Ана Алла кайрылат. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха иллаллах. Мен улукмун деп Алла айтат. Алла айтат: мен улукмун. Менден башка сыйынууга ылайык зат жок дейт. Мына ушуну чакырып атат, күн кутулган. Кээбилер азанды угат да, кулагына музыкасын кетип баратат. Эчтекени ойлонбойт. Мына ошондой экен. Адамдар, сиз менен биз субханалла бул дүйнөгө келиш максатыбызды унутпай эле. Кутулуунун жолу ушул экен. Жүрөктөрдү куткаралы. Инсандын субханалла бул нерсе, мына бул жерде турган мындай бир боо экөөнү кошкондо чогуу боло турган бир идиш бар. Ошону калп дейт. Ошо жүрөк деген сөздүн негизи мааниси мындай сосуд. Мындай айтканда бир идиш. Бул идишти кандай нерсеге толтуруп алсаң, ошол нерселер төгүлөт.
Боғына мисалы азыр мен соқ қойсам, мындай соққа айланып қалады турабы? Эгерде мен азыр могу жерге бир краска куюп койсом, өгүн краска болот. Эми субханалла, ким кайсы нерсеге толтурат. Ошо сene бул жүрөк да кирдейт, дат басат. Жүрөк да дат басат. Кадимгидей эле мындай темирди суга салсаң, дат басканы дат басат. Ошону көп ла илаха иллаллах келмесин айтып, аны көп Кур'ан окуп тазалагыла деген пайгамбарыбыз. Эң жакшы зикир бул ла илаха иллаллах. Качан ушу келмени көп айта турган болсо, некен ушул жүрөктөр тазаланат. Күнөөдөн тазаланат. Күнөө кылгың келбей калат. Жашоодо мисалы проблема болду. Эр аял урушуп атасыңар. Балаң начар чыгып калды. Эмнедир көптөн балалуу болбой атасың. Турмуштук жолуң болбой атат. Жашоодо субхана сени адамдар жакшы көрбөй атат. Иш кылсаң эле болбой атат. Анын жолу оңой эле. Алдагы теспеңди. Отур, кай жерде отурсаң. Кыбланы карап алса фазилеттүүрөөк болот, адамдар. Кыбланы карап алсын. Колунан ла илаха иллаллаху ла илаха иллаллаху ла илаха иллаллаху ла илаха иллаллаху ла илаха иллаллах. Кээ айтышы мүмкүн, жөнөкөй эле бир сөздү кайталай берем. Бул жөнөкөй сөз эмес. Бул жөнөкөй сөз эмес. Бул сөз сиз ким экениңизди билип атасыз. Сиз субханалла акыйкатты айтып атасыз. Бир Алладан башка сыйынып атасы жок. Могуна бүткүл жети катар асман, аалам, галактикалар, бүт канча эме боло турган болсун, кайсы нерсе болсун, ошонун баарын жаратуучусу жөнүндө сөз болот. Сен рызкыңды берген, бактылуу кылган, бактысыз кылган жөнүндө айтып атасың. Ошол жөнүндө айтып атасың. Ошол Аллах жөнүндө айтып атасың. Ла илаха, мен айтам көрөт, кээ үнүңөрдү чыгаргыла дейм. Эч ким жок да. Колуң тесип алып ал, кетип баратасың, машинада кетип баратасың, мен көз машинада кетип бараткан көп дуа кылам. Анан көп субхан ушу келмени айтып кете берем. Ла илаха иллаллаху ла илаха иллаллаху ла илаха иллаллаху ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллаху ла илаха иллаллаху ла илаха иллаллаху ла илаха иллаллах. О Кудай, мен сенин пендеңмин. Сен мени жакшыраак билесиң. Мен кемчилигимди да билесиң, артыкчылыгымды билесиң. Ошо кемчиликти кылган да сенсиң, артык кылган да сенсиң. О Алла, мен жашоомду бытыранды кылып салба. Бытыранды болгон жашоомду чогултуп бер. О Алла, жашоодогу мен туура маңыз бер мага. Туура максат бер мага. Сен жараткан максат жашоого мүмкүнчүлүк бер. Туура маңызда, туура негизде түшүнүшкө мага тоофик, мүмкүнчүлүк бер. Мен жүрөмдү өз тарабыңа койгун. Мен дүйнөмдү өз тарабыңа алгын. Менин кылган иштеримди өзүң кабыл кылгын. Жүрөгүмдү оңдо, сен үчүн кылайын ушул иштерди. Мен тамга айылына бартам, я Алла. Сен үчүн келатам. Сен ыраазы үчүн келатам. Сен улууңду айтканы келатам, Алла. Ким мени уга турган болсо, ошолор бардыгына хидаят бер. Жана сүйлөп атканда шифа бер, я Алла. Ким максат жетпей аткан болсо, максатына жеткиз. Алла, ким ушул нерсени түшүнө албай аткан түшүндүр. Бактылуу кыл ар бирөөнү. Ар бирөө кирип келатканда Аллахум барик лана фиха. Ey Алла, ушул айылга береке бер. Ey Алла, ушул айылга береке бер. Алла, менин пайдамды келтир. Мен келдим, байла келбесин, ey Алла. Жакшылык берин, ey Алла, деп ушуну сурап кете берсиң. Аллах ушундай зат. Өзүн эстегендерди, анын өзүнөн сурагандарды сүйөт иншалла. Аракет кылабызбы? Башыңыздар ооруп кеткен жокпу? Кыйналып кеткен жоксуздарбы, машалла. Аллах ыраазы болсун.